Достор, мен Оксфорд университетінде тұрам. Бұл ең өніккен, ең алдыңғы университет. Айтпасам деле силерге белгилүү. Бұл жер Оксфорд университети 1096 жылы негизделип, ошондон бери 10 кылымга таандык. Ошондон бери сабактар уланып келет. Бұл жерде 28 Нобель сыйлыгын алган кандидаттар чыккан, улуу окумуштуулар, саясатчылар, жазуучулар чыккан. Мисал келтире турган болсок, бул жерде Индира Ганди деген Индиянын 3-чү премьер-министри, ошол дагы Оксфордто окуган. Билл Клинтон деген АКШнын 42-чи президенти, ал дагы ушул Оксфордту бүткөн. 1994 жылдары, 2001 жылдары президент болгон. Тони Блэр деген окуган бул жерде, Англиянын премьер-министри. Мистер Бис окуган бул жерде. Айтор айта берсек толтура. Дүйнөнү өзгөрткөн окумуштуу саясатчылар дал ушул Оксфорд университетин бүткөн, достор. Биздин кыргызстандык жарандар дагы, кыргыздар дагы ушул Оксфордтой болгон университеттерге окууга тапшырышын тилектешпиз. Жана баарыңарга сунуштайбыз, достор. Бул видеону жакында чет өлкөгө окууга тапшырам деген тааныш досуңа жөнөтүп кой. Анан айтмакчы, бул мындай күчтүү университеттерге депутаттардын, олигархтардын, бизнесмендердин балдары эле окуй албайт. Кадимки бизге окшогон аракети бар, карапайым ар бир талапкер, студент окуй алышы мүмкүн. Анан бул эмне үчүн Оксфордто окуш керек? Биз Кыргызстанда деле окусак болот го, башка университеттерде деле толтура го. Мен жана башында айткандай, бул университет нетворкинг да биринчиси. Бул жерде келечектеги Илон Масктар, миллиардерлер, келечектеги Нобель сыйлыгынын ээлери, дүйнөнү өзгөрткөн адамдар азыркы учурда дагы билим алып жатат. Бул ошондуктан биз дайыма күчтүү университеттерди максат коюп, күчтүү университеттерге окуганды талап кыла берели. Эртеңки күнү Кыргызстаныбызга чоң салым болот бул нерселер. Азыр мына Оксфорд университетинде бир кыргыз окуйт экен. Бир кыргыз кыз окуйт экен, бирок аны биз биле албадык. Анан казак кыз окуйт экен. Казакстан боюнча бир эле кыз окуйт экен. Кыргызстан боюнча бир эле кыз ушул Оксфордто окуйт экен, достор. Кембриджде көп эле студенттерибиз бар экен биздин. Андыктан бардыгыбыз билимдүү бололу, билим алууга тырышалы. Анан айта кетчү нерсе дагы, эмне үчүн Англия бул улуу өлкө болуп атат? Англия бүгүнкү күндө дүйнө эли мына ушул англис тилинде сүйлөйт, ушул элдин тилинде сүйлөйт. Улуу Британия деген аты бар. Бул 18 кылымда геноцист, нацист бүт өлкөлөрдү басып алган, укмуштуу саясат жүргүзгөн, дүйнөнүн жарымын басып алган Англия мына ушул университеттердин аркасында гана ошондой ийгиликтерге жетип отурат. Бул Оксфорд университети англис тилдүү эң биринчи, адамзат тарыхында англис тилдүү эң биринчи университет болуп саналат. 10 кылымда пайда болгончу. Анан Эдвард болуш керек. Ошол 1034 жылы, 1035 жылы атайын мыйзам чыгарган. Ал мыйзамынын негизинде 1820 жылга чейин эч кандай Кембридж жана Оксфордтон башка университеттер ачылбасын деген. Ошол убакытка чейин бул бүткүл Англия, Европа боюнча 2 университет монополия болуп, бардык студенттер ушул 2 университетте гана окуган. Анан 820 жылдан кийин башка университеттер ачылып кетти. Айтайын дегеним, достор, бардыгыбыз билимге умтулалы. Баарыңарга салам. Бул видеону жиберип кой, кимге жакшылык кааласаң. Пока.